Assalamu alaikum. Геморрой жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирөөдөн сураган экен, эң жыргал оору кайсы десе, бул котур деген экен. Бул кандайча десе, кытышкан жериңди тырмап алсаң жыргап каласың деген экен. Эң ыңгайсыз оору кайсы десе, мен айтат элем геморрой. Бул геморройдон өзгөчө эркектер ошо арка жагын көргөзгөндөн уялып жүрүп эле жанагындай 4-нчү стадиясына жеткирип, бул эркектер операция кылгандары көбүрөөк экен. Геморройдо ошо арка чучуктун венасын көбүп кеткени, чыгып калганы, бул ички жана сырткы геморрой болуп эсептелет. Бул стадияга бөлүнөт. Бул ошол жердеги кан тамырдын шишип калганы, көбүп калганы, бара-бара 2-3 стадия сыртка чыгып калганы, сыртка чыкканда кол менен ар салып койгон абалы 3-чү стадияга чейин деп аталат. Ал эми ушу сыртка чыкканда кол менен да ичке кирбеген жанагындай шишип венанын шишип калганын 4-чү стадиясы деп да айтып келет. Албетте, муну дарыласак болот. Мен айтат элем, тоок сойсо дагы касап сойсун дегендей, буну ошо врачка, специалистке барыш керек, проктологко кайрылышыбыз керек. Болбосо, мен насаатым, муну алып келе турган себептер менен. Бул көп олтурсаңар ошо олтурган себептен жана веналардын кыпчылышын себебинен оору алып келет. Оор көтөргөндөн ал жана веналардын чыгып кеткен өзгөчө жана боюнда барган аялдар ошо оор көтөрүп жүргөндүктөн ушул пайда болот. Жанагындай туура эмес тамактануу, инфекция, арге суук тиет. Мынакей өзгөчө жана семирип кеткендердин дагы абалында ушу геморрой көп пайда болот. Ошол нерселерден алыс болушубуз керек. Андан тышкары, ошол жанагы геморройдун ыңгайсыз абалы, туура эмес кандайдыр болуп аткан абалына мен айтып кетет элем, дагы бир үй шартында. Эгерде мындай майыңар болсо, ушуну пайдалансаңар, мынакей ушу кысталхинтке биздин бул авторский ишибиз, кысталхинттин майы жакшы оливкага ачытылган, андан тышкары тмин кошулган майга ушуну менен жанагындай тампон кылса, же болбосо клизма кылса абдан жакшы жардам берет. Ал эми биздин үй шартыбызда бул май жок, сатып алган жокмун, бүгүнкү күнү абалда мага жардам керек дей турган болсоңор, картошканы майдалап ошонун согуна, ушу ватный тампондой сыяктуу эле тампондон жакшынакай ороп туруп, ошол согун салып, жакшынакай тампон кылып койсоңор дагы жанагындай зуд жаман нерселерден дагы арылып калса болот. Ал жардам бербейт дегендерге касторовый деген май аласыңар, кунжут менен аралаштырасыңар, каймактай кылып туруп абалга алып келип, ичине оливкадан кошуп койсоңор да болот. Ошол эле тампондон жасалган ушундай майды аралаштырып, силер ошол жака жанагындай клизма кылып койсоңор дагы абдан жакшы жардам берет. Негизи андан тышкары дагы көп ошол жака кыймыл алып келишибиз керек. Ал жерден кандын жакшы айланышы үчүн жанагындай физкультуралык кыймылдоо зарядкаларды жасашыбыз керек. Ушу тазобедренный, ушул жактагы органдарга тиешелүү болгон зарядкаларды, көп кыймылдарды жасап, жанагындай тамакты да тандап жешибиз керек. Эң негизги канды да жакшы айлантууга мүмкүнчүлүк берген хижаманы ошолго да кайрылсаңар абдан сонун эффект болот деп мен ишендирип кетет элем. Ассаламу алейкум. Оорубагыла.